Ukanın kolundan varmayın dep dedim. Bular eng çoğun koy bu yol bolup atat. Yol meni köpüre da. Sudan beri öte turgan şu birle köpüröbü. Birele köpüre. Jo, narjakta da biri var. Ol köpüre dagı avarina. Al köpürenin dagı mısın gerek. Мына жерде азыр 4 билтабыз бар, алам уже 10 сантиметр илешип түшөйүн деп аварийный состояниеде турат. Эми ошондо сиздердин өтүнүчүңүздөр жана мектеп боюнча Кудай буйруса маселе жок. Зың кыйган, заңгыраган заманбап мектеп болот. Эми бул жерге көпүрө куруп берет атасыздар да. Көпүрө. Бир маселе ошол. Экинчи маселе Суучу. Ошол суудун көйгөйү өтө. Анан башка жагы Кудайга шүгүр мектебибиз түшүп атат, башкасы түшүп атат, өнүгүү жолдо өтө. Айыл өкмөтүбүз өтө сонун иштеп атат. Курулуш боюнча мэрдин орун басары дагы келдими Шумкарбек Мамашакевич? Жолдор башкармалыгы анда сиздер биргелешип туруп мына көпүрөнүн проектине акча бөлүп, уже проектти жасаңыздар анда. И ошол менен бирге таза сунукун да жасайлы. Өкөнүн тең долбоорун жасайлы анда. Суу менен көпүрөнү күдүрүп берели. Акчаны табабыз. Акчаны кечээ биз урматтуу президентибиз менен дагы сүйлөштүк. Биз азыр кайдан салык боюнча дагы бир топ долбоорлорубуз бар. Ошодон жылзаке ушул бул жакка биз көпүрө бир. Анан таза суу. Ушу эки нерсенин долбоорун баштаңыздар анда. Эртеңден баштап, эртең менен баштаңыздар анда. Долбоорун жасап, мына активисттер менен Азыр мына ал көпүр аварийный состояниеде. Азыр мектепке дагы бүт иштеп аткан машиналар менен өтөт. Булардын үй монда мындай сала турган болсо да ушул жактан өтөт да. Bu ertең мектеп ачылса, бул жактан айылы балдар кезет эле, балдарга деле коопсуз да. Анан биз ушул жолду жолдорду кеңейтишибиз керек экен. баягы айтасыз да. Баягы мектеп бүткөндөн кийин мына кызыл байракты 50 жол менен келет. Канча километр? Километр чыкпайт bizler. 5 метр болsun. Аз мына жерде мына кырсаңыздар мына 10 сантиметр турат. Бул жагына мына жерге чейин. Тот да. Мына күнгө бул жактан ор машина өткөн сайын мына жылып атат наракка. Мына кырсаңыздар уже мына жерде турат подушкасы. Бул жагы уже даже 10 сантиметр чыкпайт. Аз калып туруп Аз калып. А мына нарак чекесин өзү ел ашар жолу менен өзү капты спонсор. болбой эле калып. Азыр мектеп бүткөңдү түшүп калсын мүмкүн ошол үчүн эртелетиш керек. Мында өтө көйгөйлүү маселе үчүн ошол үчүн чакырдык да. Мында жөн эле эмес. Азырда убакыт аз. Biz biraz bunu ötelmeyiz. Arkagayda aldığayda. Hem arkagay hem aldığayda. Onun için Mizanın çekinde ne biz? O mizan çekinde karap duruyor lan. Şu mizan çekinde ne? Баягы 5-6 үй аттасыңар. Мамлекеттин жерине дарак эгип алган алар. Мына жер биягы дарак экен. Дарак незаконно. Алардын менчиги эмес. Алар өзүнүн ушу менчигине ээ боло берсин. Ушул жерде бир нерсе айтайын. Өткөндө баягы мектепке биринчи арматуралда келип атканда мээрге фура келип алып, саартан кечке өткөрө албай, мына капоту мына пешенеси менен сүзүп зор кептеп бир бала өткөрүп кетти бей. Бери караңыз эле, эртеге бетон келет, үстүнө плиталар келет, олар келет, булар келет, эми бул менен такыр болбойт да. Ошол үчүн Жылзакега. Жылзакега. Мага сунуш берип эртерээк кылабы мунучу. Ошондой кыласың. Десеңиз мына Ош шаары. Могул жерде канча шаар деп айтабыз эми. Шаарга 2 километр тим болду. Шаарда. Сүйлөсөк жөн эле Ош, Ордолуу Ошубуз, өнүккөн Ошубуз дейбиз. Реалдуулук мына. Реалдуу. Моундай көпүрлөр Кыргызстандын айылдарында калган эмес. жок, туура айт. Алайда дагы, Ат башыда дагы Бар, жакшы. калган эмес мындай көпүрлөр. Жок, заман бар, заман. Ал жакта заңгыраган көпүрлөр. Заман бар. Шаарыбыздагы көпүрлөр бул. Болбойт да Ошол мындай. мукурап барып атабыз да. Мына строитель мектепти иштетип аткан балдар айта албайт. Айта албайт сизгечи. Булар эми арызданып деп коркот да байкуш. Местный адамдар Түшүндүм аке. Мукуратпайбыз силерди. болуптур. Мукуратпайбыз. Акчаны биз беребиз. Ооба. Болду, ошондой Кыйын болду. Артынан сөз. Биз кечиги бассак сиз такалап турасыз. Болду, элден жардам керек болсо эми чыгып жардам берип турабыз. Şu aytılgan iki kişi göçsün. Boldu. Ondan Caner Bey, Allah kalasa işi ilgili olsun, yani sağ olsun. Bütün işler tekrar çeşitleri ki Kudayım
Sana küçük koyalım. Tez arada. Саламатсыздарбы, урматтуу Кермет айылынын тургундары. Уруксат берсеңер чогулушту баштай берели. Görüşкөнүбүзгө кубанычтабыз. Биз жанатан бери айылдарды кыдырып жүрөбүз. Бүгүн шаардык кеңештин сессиясы болду. Абдулла акалар менен аякта сессияда отуруп анан кыдырып жүрөбүз. Эми буюрса элдин маселесин четинен угуп, чечкенге күчүбүздү болушунча жумшап атабыз. Анан ушул Керметодогу жана көпүрө, таза суу маселелерин азыр көрүп келдик. Биз эми Улуу Байракта. Анан азыр сиздерге келип атабыз эми. Өткөндө сиз жанагы президентке да суроо берип жүрдүңүз. Азыр эми бир өтө көп эмес, бир эки маселе айтсаңар, мындай чечкенге оңоюраак. Анан кээ бир жерге барганда бир 20 маселе айтып салышат. Өзү мындай аябай оор болуп калат да. Мындай чече турган эң актуалдуу көйгөйлөрдү ачыш керек да өзү негизи. Эң актуалдуусу. Сейдега, эмне дейсиз эми? Бардығын алдында ушу биринчи маселе сууну айтат эле. Суудан биз аябай кыйналып атабыз, Жанарбек. Ичкен суу? Ичкен суу, ичимдик суу. Мен ушул айылга келгенимде 51-жыл ушул жерде жашап атам. Бизге ушул бир кран тартылган. Бирок ал кранда суу сапатсыз, туздуу. Биринчиден, экинчиден ал жалчып чыкпайт бизде. Өйдөдөн эле келбей буулуп калат. Жаз болгондо эле жок. Анан биз азыркы мезгилде биринчи баягы арыктардан ичип жүрдүк, анан кийин эми азыр акылдуу болуп бардыгыбыз, кудук кылдырып алдык. А кудуктар болсо 10 тоннадан 8 тонна чейин суу батат. Бир машина суу бизде азыр биринчи башталганда 1000 сомдон башталган. Азыр 3000 сомго чыкты. Бир машина суу бизге бир айга бала чакалуу үйгө жетпейт. Анан кийин эми пенсионерлер, биз талаада иштегендер, анан бул жерде иштей турган ишкана жок, өзүңүз жакшы билесиз. Көпчүлүк ошко барып келип иштешет. Жол киребиз бар, андайбыз, мындайбыз бар. Чынын айтканда, элдин жашоосу анчалык жакшы деңгээлде эмес. Шаарга жакын турганыбыз менен бизде эч кандай коммуникация жок, чынын айтканда. Мына мектебибиз жакшы мектеп болуп калды, эми ушул болсо да курулуп калды. Ушул мектепти иштегенмин мен да, мугалиммин өзүм. Эми азыр ушу сизден суранарым, ушу бизге таза суу тарттырып берсеңиз, ол водовоз коебуз дейт. Водовоз койгон ал бузулду, машинеси келбей коет. Мына бала да водовоз минип жүргөн, бир жолда суу ичкен жокпуз булан. Водовоздан чын айтканда. Ошону биринчи маселе катары карап берсеңиз, сизден сураныч. Таза суу боюнча эмне болду жылзаке? Кандай аракеттер бар? Эмне проблема? Бул боюнча таза суу боюнча негизинде эже туура айтат. Бул жерде баягы эсер убакта бир тартылып келген бирден көчөдө чыгат, бирок ол дагы жайында сааты менен берилет, келбей калат. Источник Мындай алыскы айылдарында дагы мындай жолу, суусу чечилген да. Чек аралаш айылдарда чечилген. Анан могу ушул оштоп туруп, мен азыр бир тагап шарттарды көрүп, чынын айтканда таң калдым мен. Мындай шаарда өзүнүн бюджети бар, республикалык бюджеттен колдоо бар. Анан эми ушул жак шаарды борборго гана көңүл бурулуп, булар көңүл бургандан биринчи ошо борбордогу маселелерди чечип алалы. Анан четтеги айылдар деп кийинкиге калтырып коюшканда көбүнчөчү. Биз эми андай кылбайбыз. Азыр бир көпүрөнү, таза сууну уже дароо колго алдык. Азыр жылзаке бюджетин эсептегиле. Резервуар суу компаны курсак, биз мисалы элге канча акча кетет, долбоорун жасап баштагыла. Баштап туруп анан ошол жерге зыңк этип куруп, анан элди таза суу. Эжеке айткандай, жана арыктан ичтик. Мына бизде азыр эң көп бизге кайрылгандар азыр бооруму алмаштырам, бөйрөгүм. Ушунун бардыгы ушу суудан да. Ушунун бардыгы суудан. Анан барып көрүнгөн жерден Индияга барам, Пакистанга барам, боорум алмаштырам, бөйрөгүм 1000 сомдон 5000 сомдон сурап жүрүшөт. Ошонун бардыгы ушул туташ проблема да мун. Эми сууну өтө эртелет экен. Буякта канча тургун бар? 3000ге жакын, 3000. 3000ге жакын адам коюп, таза суу бербей койгон болбойт деп. Ушуну эң биринчи кезекте колго алалы. Кызылыштагы айыл өкмөтү боюнча, ошо малп боюнча, атен алкан өкмөтүбүз боюнча бир гана ошо Кермето айылында спорт аянтчабыз жок. Энд мен ошолордун месасын таап, даярдап, токтом 26 сотке чыгарып берсек, гипроземден бул жериңер токой экен, болбойт отказ кылды да. Башка жер карабайсыңар? Бардык жер ошондой да. Тапкан жерибиз баары бирдей болот да. Бизде баары булуу. бирөө бир жерден эмче эскортун бербейт. Эми бу жерде футбол ойнойдо тез шарга барбашат да балдар. Мектептин жокпу демес. 10 жыл болду, бир площадыбыз жок. Эми мындайда мектепке курайлы дей турган болсок азыр. Калты конуш ичип алганча биз эми кечинде келип ойнойбуз десе. Ошо бирөөлөргө тоскоол болуп калышы мүмкүн. Кечки ойнойт да, окуйт да мектеп. Ошо оңой болмок да, бизге да группадан келчи, батла группа болуппуз да. Ошону эле Проект бар, ошону өзгөртүп берселер болду. Токойдон өзгөртүп койсо болду. Алып баргыла, мен жардам берем. Ошол эле болот да бизгечи.
Giprazemden ben çakıramam lan yardım bereriz. Onu son bulat. O sonra parayla O da. alpar olacak. Çakırıp çok usta. Rahmat, Bakın, rahmat, bu kampadan başta bir